Бибигүл Айдиева 100 000 сом менен чакан ишти баштоо алдында турат. Ал эки тигүүчү машина алууну пландап жаткан чагы. 100 000 алганда ошого ылайыктап эки машина алайын деп атам. Мына түзүлө машинаны мында убактылуу иштетип турдум эле азыр. Ушундай түз тигиш, анан дагы көп эле буюмдарга 5 жиптик машиналар керек да, ушундай машина керек, анан материал керек, заказга карап, иштеп, ошентип, ошол үчүн эки машина керек. Ошентип иш баштайын деп атам. 3 баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой энеге 100 000 сом мамлекет тарабынан берилди. Буга чейин балдар үчүн жөлөк пул алып келген болсо, эми жөлөк пулдан ажыратылып, чакан ишкерлик менен жашоосун улантат. Айтымында ай сайын жөлөк пул алгандан көрө мамлекеттен берилип жаткан акча ыңгайлуу болот дейт. Каарманыбыз тигүүчүлүктү мындан 5 жыл мурда өздөштүргөн. Учурда кыздарга сеп даярдап иштейт. Туугандардан, тааныштардан мурда сехте иштеп жүргөн үчүн тааныштар, кол коңшу ошентип эле аяк жактан таныш бар дейм, бул иштеп жүргөн үчүнчү. Ошолор беришет, туугандар беришет. Ошентип эле заказдар чыгып калат. Кийим-кечектерди сектен алып келип тигип кайра алып барып берсең болот. Эгерде мындай сеп даярдалган учурда бекар отурбайын десең, ошо мындай сектен алып келесиң, кайра тигип жеткирип бересиң. Кийим-кечектерди. Алар өздөрү размерине карап, өздөрү даярдап берет да, фасондорун билишет. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы бул иштер социалдык контракт долбоорунун негизинде кайтарымсыз берилгендигин айтат. Аны алуу үчүн 80 адам арыз менен кайрылса, алардын ичинен 50 жаран тандалып, 100 000 сомдон бөлүнгөн. Чакан ишкердикти айрымдары мал чарбачылыктан, тигүүчүлүктөн баштоо алдында турат. Алар алдын ала 2 күндүк окутуудан да өтүшкөндүгү маалым болду. Мындан сырткары каражат чыныгы муктаждарга гана берилген дейт. Негизден ошол муктаж болуп, бизде үй-бүлөгө көмөк жөлөк алып, биздин катоодо турган үй-бүлөлөр алышты. Бүгүнкү күндө ошол үй-бүлөлөр акчалары которулуп, банк эсептерине түштү. Азыр бизде атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ошол ар бир үй-бүлөнүн жана сатып алуу иш аракетинде ошол жумушчу топ катышабыз. Катышып, ал жердеги алынган ошол долбоордо жазылган мал чарбачылыгына мал жандыктарын алса, эгерде тигүү цехин иштетем дегендер тигүүчү машиналарды алганда, кандайдыр ошо долбооруна жараша ала турган нерселерге биздин ошо жумушчу топ чогуу барып, ал жерде жумушчу топ ар бир алынган нерсеге акттар түзүлүп, тиешелүү квитанция кагаздары тиркелип, бул документтер чогултулат. Ишкердикти баштоо үчүн 100 000 сом чоң акча. Мындай пикирди бизнес чөйрөсүндө эмгектенип жүргөн Мунар Иса билдирет. Бирок аларды окутуу үчүн 2 күн аябай аздыгын айтат. Бул иштерден майнап чыкпай, жөлөк пулга муктаждардын маселеси чечилбей калышы мүмкүн. Мамлекет муктаждарды колдоонун башка ыкмаларын колдонсо максаттуу болот эле дейт. Азыр мен бул мындан мансап мен оюмча чыкпайт да. Мен ойлойм 80-90% эле 100 000 эле сразу мындай башка нерсе колдонуп жатат, бирок бизнес болбойт. Ошол эле муктаждык 100 000 сом түгөнгөндөн кийин кайра эле ошол эле муктаждык болуп калат. Мында бул процесске акырын менен келиш керек болчу да. Анткени ишкерлик бул деле адистик да. Бир нерсени мисалы окуйбуз го. Ошол сыяктуу эле ишкерликти биринчи окутуп, даярдап адамдычы мынаны кылсаң кандай болот деп, анан кийин сразу 100 000 берип койбой, азыздан берип, То есть бул процесске акырын келиш керек деп менин жеке оюм да. Социалдык контракт программасынын негизинде акча алган жарандарга Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы көмөктөшөт. Ишкердик үчүн жактырылган долбоорлорду ишке ашырып, малжандык буюм тайымдар келерки жумадан алынып башталат. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Т-Медиа жаңылыктары.